Assalamu алейкум урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бизде жаңы долбоор, жаңы проект. Долбоорубуздун аты өзүңүздөр көрүп тургандай сары микрофон. Ал эми биз шаар тургундарына жагымдуу маанай тартуулоо максатында биз күтүүсүз суроолорду бермекчибиз. Ага шаар тургундары даярбы, даяр эмеспи? Чогуу көрөбүз. Кеттик. 10 жыл мурдагы өзүңүзгө эмне деп айтаар элеңиз? 10 жыл мурда өзүмөбү? Жакшы окуу деп айтмакмын өзүмө. Бир аз үйлөнбөй тур деп айтмакмын. Акылдуу болчу жигит деп айтаар элем. Мурун жакшы убак өтүп кетиптир деп айтмакмын. Жаштык кез, жакшы жигиттин токтолуп турган кези. Ошол кезде көп нерселерди пайдаланбай калыптырбыз да. Жакшы убак өтүп кетиптир. Эч нерсе демек эмесмин. Ушума да жамай бер демекмин. Жашоо оңолобу же оңолбойбу деп. Тил үйрөнүп Турцияга барып жаша деп айтмакмын Дубайда. Канча жашка чейин жашайм деп ойлойсуз байке? Тамашалуу суроо. 90. 90 жашты сиз сурайсыз, 120 жылга чейин. Эмнеге? Билбейм, 120га чыккан жакшы го. Азыр 26 жашта болсом дагы бир 100 жыл. Кудайдын берген жашын жашайбыз да. Эми Кудайдан канча жашты тилейсиз? Билбейм. Мисалы Ну вообще мага 82 чыгасың деп айтышкан. 82ге, ого. Мен чоң атам жашаган жашты эле сурайт болчумун. Кудай берген жаш жашайбыз да. Мисалы 70-80. Болот 80 эле берсе эле Кудай болот, Кудай ошону берсе эле. Бир ошо 103-төргө го. Александр Абдулов айткандай, прекрасному нет предела деген ошондой болсо жакшы болот эле. Алла Таалам берген жаш. Ушу сурабайт, Алла Таала кандай берсе, маңдайына жазса, ошол жаш болот. эмненин айынан башыма өлүм келет деп ойлойсуз? Ага бир ой деп айтыш кыйын азыр. Сиздин оюңузча эмненин айынан? Мен азыр ойлой албайм ал жөнүндө. Ойлоо кыйын. Ар кандай жолдор болуп атканына байланыштуу, заман ар кандай, ошого бир нерсе деп айтыш кыйын. Бул суроого жооп бериш өтө оор. Почти что невозможно дегендей да. Ачарчылыктын айынан өлүп калышым. Ушу азыр арыктык менин проблемам да, ушу арыктыктан өлөмбү деп корком, семире албай жүрөм негизи. Биздин президентибиздин атасынын аты ким? Сором ким эле? Унутуп калдым мен. Сооронбай Шарипович деп жүрөбүз эле. Атасы карабайсызбы, унутуп калган тилдин үрүшүндө. Шарип Сооронбай Жээнбек Шарипович, Шарип. Жээнбеков Сооронбай Жээнбекович болобу ошондо? Шарипович. Турлар. Ой, господи, Сооронбай Жээнбеков Шарипович. Өзүңүздүн кайсыл дубандан экениңизди айтпайсыз, бирок бир сөз менен мага түшүндүрүп айтып беришиңиз керек. Мен жаштардын шаарынан болом. Жаштардын шаары. Жаңгактуу токой бар. Жалал абад. Сулайман Тоо. Оштон? Ай, азаматсыз. Мындай эт көп. Нарындан. Кайсы районунан анда жакындадыңыз? Мындай түкүрсөң түкүрүгүң жерге жетпей эле тоңуп калат да. Жер болгондо ат баштабы? Ооба. Күрүч. Белгилүү күрүч да бизде. Өзгөндөн болом. Пахта зарлуу биздеке. Жүзүм пахта. Ооба, араван. Эми ал жерде бүт бак дарак өсөт, алма бак өсөт, баары өсөт. Көлдөн. Көлдөн. Ушул тегерек деле жакын. Так. Бишкектен. Бишкектен эмес. Ой, Кара Алтай деген жерден айланайын, Биз кайсыл галактикада жашап жатабыз? Мындай суроого Асманда кандай жол бар? Же кимдин жолу бар? Кандай жол бар? асманда кыргызча айтканда ар кандай жолдор бар эми. Космос жолдору бар. Жылдыздардын жолдору бар. солнечная система, галактика кандай эле? Эсимде жок. Млечный путь. Кайсы? Млечный путь. Кыргызча кандай болуп калат ушунда? Саманчынын жолу. Азаматсыз. Биз Саманчынын жолу. Биз жер планетасынын Саманчынын жолу.
галактикасында. Дагы ойлоштуруп көрүңүзчү. Билбейм, жээк жолу же завойлот. Жээк жол жакындадыңыз. Саманчын жол. Ошо. Саманчын жол. Саманчын жолу туура. Ихлас сүрөсүн айтып бересизби? Ихлас сүрөсү. Алхамдулилlah. Кайсын айтып атасыз? Билбейт экенмин. Кул фаллахат, Аллах самат, лам ялит, валам юлат, валам якул, Аллаху куфуан ахад. Акыркы суроо болсун анда. Кул хуллахат, Аллаху самат, лам жилат, лам жақын, Аллаху самат. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, рахманир рахим, малики явмиддин, ияка набуду ва ияка настаин, ихтина сиратал мустаким, сиратал анамта валад-долин. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин сары микрофон долбоорубуздун бүгүнкү чыгарылышы аягына келип жетти. Андыктан сиздер биз менен болуңуздар. Биз кийинки чыгарылышта мындан да кызыктуу, мындан дагы оорчундуу, тамашалуу суроолор менен сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрмөкчүбүз. Андыктан биз менен болуңуздар жана сары микрофон каналыбызга катталганды унутпаңыздар.